Эгерде аны шештүү компетентный болбосо ал аткарбай коет. Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Нурлан Омуров эркин форматта окуу жайда билим алып жаткан студенттер менен маектешти. Баарлашуу жетекчи менен 1 саат долбоорунун алкагында уюштурулду. Мында катышуучулар тарабынан проректорго кесиптик ишмердүүлүгү, жеке жашоосу жана кызыгуулары жөнүндө суроолор берилди. Мен студенттер менен жолугушууда мен өзүм үчүн дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир пайда алып, кандайдыр бир деңгээлде алардын стереотиптерин, алардын баягы үнүн сезе билип, ошол эки деңгээлде дагы өзүмө дагы бир максат, бир проектлерди кандайдыр бир эмени баштайын деген тияна каял. Нурлан Омуров жолугушуунун жүрүшүндө Ошмудагы окуу процессиндеги өзгөрүүлөр, жаңы киргизилип жаткан билим берүү программалары боюнча студенттерге маалымат берди. Баарлашуунун соңунда проректор жыйынтыктоочу сөзүн айтып, мыкты суроо берген студенттерге белектерин тапшырды. Бүгүнкү иш чаранын жаккандыгы проректорубуз менен студенттердин ортосунда эч кандай бир тоскоолдук нерсе болгон жок. Ачык, айкын суроолорго мыкты деңгээлде жооп ала алышты, жооп ала алдык. Жана өзүм үчүн мотивация алдым десем болот. Агайдын өзүнүн уже басып өткөн жолун көрүп, өзүм дагы чоң пландарды койдум десем болот. Студенттер менен маектешүү мындан ары дагы уланат. Ага Ошмунун бүтүрүүчүлөрү, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, өз тармактарынын мыктылары чакырылат. Өзү негизи 2 жылдан бери өтүлүп келаткан нерсе. Буга чейин дагы көптөгөн жетекчилер менен студенттерди жолугуштурганбыз. Ал эми студенттерден дагы бизге билдирүүлөр түшөт. Кайсыл жетекчи менен жолуккусу келсе, же болбосо кандайдыр бир факультетинде, же институт, колледждерде кандайдыр бир көйгөйлөрү болуп аткан болсо, мына ошол көйгөйлөрүнө карап туруп, биз жетекчини тандап, ал жетекчи менен сүйлөшүп, жолуктуруп беребиз. Долбоордун максаты студенттерге эркин баарлашуу аянтчасын түзүү менен аларга стимул берүү. Мен ишенем эми бул жактан да өзүмө баягы мен айтпадымбы, партнерлору, доверие колдоо кишилер бар экен.